Bir arabani biri daha salabız, iki bölüp salabız. Асан Анарбаев Жалал Абад шаарындагы жылуулук мекемесиндеги эң чоң откананын биринде оператор болуп эмгектенет. Анын кызматы жылуулукту өз деңгээлинде камсыздоо. Эгер көп кубаттуу үйлөргө багытталган суу белгиленген температурадан түшүп кетсе, жылуулук төмөндөп кетет. Түнүгү күшү менен жатыш жок бизде. Муну өчүрбөйбүз, ушу салып турабыз, ап чыгабыз, ап киребиз, чачат, үйлө берет. Kızıp кетет бирде, токтоп калат. Муну карап турабыз, давленияны карайбыз, температураны карайбыз. Бизде отуруш тыным жок. Бул откунада Асан мырза менен бирге дагы бир оператор эмгектенет. Экөө түнү бою 3 тоннадай көмүрдүн майдасын сырттан араба менен ташып 5 отказанга жагып турушат. 2 саат сайын көмүрдүн күйгөн гүлүн тазалап сыртка ташып чыгарышат. Алар түнү бою уйку дегенди билишпейт. Жумушу оор экени айтпаса деле көрүнүп турат. Суткада да, bir суткада 3 тонна көмір кетіп қалады. Тынбай жағылып тұрады да. Ана мына бұл ауа райы суығырақ болса, андан қатты іштешке тура келеді. Тынбайды. Анда екеуіз тынбайыз. Сөйлешкенге уақыт болып қалады екеуіз. Шундай встречный өтті өлі салып жағып тұрасыз. Иш ор. Бірақ, бүгін сілер болдыңар. Бүгін түні жақсы жылы шықтық деп рахматтарды айтып кетшеді. Ел қаншалық ысы рахмат айтса разы болып қаламыз. Біздің işimizi, mehnetimizi bağlayanlar бар екен деп разы болып қаламыз. Шыдаған кит неме кылып атабыз, иштейбиз. Менет акыбызды көтөрүлөт деп көтөрүп атат. Баалап атат. Көрүп турушат келип. Кыргыз жылуулук энерго мамлекеттик ишканасынын Жалал Абад райондор аралык жылуулук бирикмесинин филиалы каладагы 80 көп кубаттуу үйгө жалпысынан 2200дөн ашуун абонентти жылуулук менен камсыздайт. Андан сырткары 30дан ашуун бюджеттик жана коммерциялык мекемелерге жылуулук берет. Кыш айына карата ремонт оңдоп түзөө жумуштары пландагыдай аткарылган. Жылуулук берүү мекемесинин 19 отканасы бар. Кыш мезгилинде 2800 тонна көмүр керек дейт. Осман Уламсадыр уулу, Алмаз Сатаров, Ала Тоо 24, Жалал Абад шаары.